Til урмат тутуган өтө зарыл экен да. Алардын ичинен дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, тозокко түшө турган адамдардын көпчүлүгү аялдар болот деген. Аялдар көпкө түшөт. Ва бима я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, эмне себептен аялдар көп тозокко түшөт? Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам такфурна бикуфрихинна риваяттарда. Такфурнал ашир бикуфрихинна. Алардын куфурлыгынын себебине. Куфур деген эмне? Шүгүр кылбастан наразы боло берүү да. Пайгамбар айтат, эгер аларда өмүр бою жакшылык кылсаң дагы, анан бир туура эмес нерсе кылып койсоң, мынакей деп тур, сенден эч качан мен өмүр бою жакшылык көргөн эмесмин деп айтып баштайт дейт. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, лайса минна ман хаббаба имраатан ала заужиха. Бизден эмес. Кандай катуу нерсе? Кыяматта билесизби, эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сизди сен бизден эмессиң бар дей турган болсо, кимдерге кошуласыз? Бизден эмес бул адам дейт. Безармын, мен наразымын, мен бул адамдан тажаганмын. Ал бизден эмес, кереги жок бизге. Кайсыл адам? Ман хаббаба имраатан ала заужиха, ким аялды өзүнүн күйөөсүнө каршы ууландырса. Кулагына куя берсе, ушак кылып. Бу келинибиз мындай экен, тигинде экен. Туугандары кайненесине жамандап атат, кайненеси болсо өзүнүн баласына жамандап атат. Ким эгерде аялды өзүнүн күйөөсүнө каршы уулай турган болсо, алар бизден эмес деп койду да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кантип уйлат? Ушак менен бар нерсени айтуу ушак болуп атпайбы? Ошондуктан айтат, эгер ушак кыла турган болсоң, апаңды ушакта дейт. Жакшылыгың кетсе дагы, күнөөсүн алсаң дагы апаң менен болсун. Апаңа жакшылыгыңды бер, апаңдын күнөөсүн алып кал кыяматта депчи.